карындаштарым, кээ бир насааттар бар, ал насааттарды сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Кээде мен бакырып сүйлөп жатам, бакырып сүйлөшкө дагы негизи кажет жок, эгерде көңүлдөр жакын болсо. Акырын эле сүйлөп жеткириш мүмкүн. Кээде кыймыл аракет менен, кээде көз караш менен адам насаатын түшүнөт да. Кайната келинине кылган насаатын бүгүн мен окуп айтып бергим келет. Ошол насааттан кийин келиндин жүрүш-турушу өзгөргөн, кайнененин мамилеси өзгөргөн, айтор үй бүлө бактылуу болгон, бараң шараңдуу күндөргө себепчи болгон. Ооба, урматтуу мекендешим, бүгүн сиздин кайненеңиз жакшы мамиле кылбашы мүмкүн, кайнатаңыз айтор ушундай келишпестиктер болушу мүмкүн үй бүлөдө. Бул боло турган эле маселелерден. Идиш аяк сөз түрдө калышат да. Бирок ошолорго карабастан кээ бир насааттар бар, кээ бир сөздөр бар. Булар аркылуу адам 100% өзгөргөнгө аракет кылат жана бул өзгөрүшүгө дагы себепчи болот. Кайнатасы өзүнүн ортосунда урмат сый кетпештиги үчүн хая деп коет, сый кетип калбаштыгы үчүн ошол кат түрүндө жазып туруп келинине жиберген, келин окуган. Ошол насааттардан 12 насаат жашоонун жакшы жак өзгөрүш үчүн, жакшынакай келин болуп, келечекте жакшынакай кайнене болуш үчүн 12 насаат. Бул менин насаатым эмес, бир акылман данышман адамдын насааттары. Биринчиси, о келиним, сен өз үйүңдөн ажырап чыкканыңдан кийин бул үйдүн, бул компаниянын, бул өлкөнүн ханышасына айландың. Сен бүгүн падышага кандай мамиле кылсаң, падышадай тутуп өз күйөөңдү падышадай мамиле кылгын, ошондо сенин күйөөң сага карата ханышадай мамиледе болот. Чындыгында, урматтуу мекендештерим, эгерде сиз сый көрсөт, сыйды анан сөз түрдө өзүң дагы көрөсүң. Бирөөлөр айтат го, угуна бугуна деп, сизден угуна, бизден бугуна. Бүгүн жакшылык кыл, эртең сөз кайтат дегендей мааниде. Ошондой экен, келиндер, эже карындаштар, ар дайым күйөөңүздөргө падышадай жакшы мамиле кылыңыздар, ханышадай сый урмат сөз түрдө көрөсүздөр. Ал эми экинчиден, ачуу үстүндө сөз кайтарба. Баягы курсагы ачкан учурда иштен кыйналып келет, бир проблема башында келет, аны сиз билбейсиз, үйдө турасыз. Кээде күйөөлөр өмүр бою 10 жыл, 20 жыл жашаган күйөөсүнүн ичиндеги сырын, кайгысын билбей калат да. Себеби ошол ишиндеги, жумушундагы проблемасын үйгө жайгысы келбейт. Ал күйөөсү. Бул да эркектин иши, чыныгы эркектин иши. Проблеманы ар кимге айта бербейт да. Ошондой курсак ачуу учурда курсагын токтоп, кийимдерин жыйнап, башка кылып жакшы мамиледен кийин өзүнүн көйгөй маселесин айтсын деген маселеде айткан да бул жерде. Ачуу үстүндө сөз кайтарба. Бул ачуу үстүндө өзгөчө. Курсак ачканда ачуунун адамдын ачуусу тез келет. Бул учурда анан болбогон нерселерге теңей бербе ар кимди, күйөөңдү ар кимге теңей бербе. Муну планчаны досуңду кара, муну Абдулазиз досуңду кара, барды жоктон болуп кеткен, балдарын иштейт, балдарын үйлөдү, жайлады, кыздарын чыгарды, Россияда 10 жылдан бери иштеп жүрөт. Сен ошондон эмнең кемиң бар, иштебейсиңби, алкаш деп күйөөсүн мисалы урушкандар бар, тынымсыз. Ошентип эринин күйөөсүнүн духун түшүрө берсе, муну атаңды кара, жүргөнүн кара, турганын кара, атаң алкаш деп балдардын алдында да кемсите берсе, баягы эркектин ичиндеги духу, мотивациясы жоголуп барып, эч нерсеге кызыгышы болбой калат дагы, үй бүлөдөгү жоопкерчилигин дагы жоготуп, ошондо анан барып арака өзүн урат, алкаш болуп кетет. Ошентип кээде ошол аял киши өзү күйөөсүн өзүн сындырып койгонун билбей калат да. Бул экинчи насааты, ачуу үстүндө эч качан сөз кайтарба. Кээде сен сабыр кыл, кээде ал сабыр кылат. Сабыр кылышты андан талап кыласыңбы? Демек сен дагы биринчи сабыр кыл. Күйөөңдүн алдыда жат адамды биз бегана деп коебуз. Жат адамды, тааныш эмес адамды мактаба. Муну паланча артист ушундай экен, муну красавчик артист, муну кайсы боксер болду экен, муну фигурасы жакшы экен, күчтүү экен, башка экен деп башка эркектерди күйөөңдү алдында мактаба эч качан. Деги эле мактаба. Ага неге кызыгасың сен? Сен күйөөң болсо, өмүрлүк жолдошуң болсо, башкага кызыкпа сен. Ошону эр кылыш сенин милдетиң. Жер кылышың дагы мүмкүн толук турду. Ошондой экен, эркекти эр кыла турган сен экенсиң, башкаларды мактаба, ошол даражага, бийиктикке жеткиришиге себепчи боло турган сенсиң да. Андан дагы бийик даражаларга жеткиришиге себепчи болушу мүмкүн сен толук турду. Анын үчүн өзүң дагы аракет кылышың керек, изленишиң керек, жана күйөөңө толук түрдө жардам беришиң керек. Ошондойлор жок эмес, бүгүн паланчы жакшы, мынандай
Паланча сыяктуу жашасак болбойбу? Өлкөгө ушундай өлкөгө эс алганы кетиптир, паланчанын күйөөсү мындай аялына шакек алып бериптир, сөк алып бериптир, подарка бериптир, мага неге бербейсиң? Билбейм, урулук кыласыңбы, турулук кыласыңбы, мага акча таап кел, кийим алып бер, мен башкача жүрүшүм керек. Айтор ушундай сөздөрдү көп айтат. Бул таптакыр туура эмес маселелерден күйөөнү деп сыгып бербеш керек деген насаатын айтыптыр. Эркектер аялдар үстүнөн башчы. Бул Кудай Таала мен эмес дейт, бул кайната айтат. О келиним, сен кайгырба, буну мен чыгарган жерим жок. Буну Аллах Таала кереметтүү Куранда өзү буйруган, эркектер аялдар үстүнөн башчы деп. Ошондуктан бир мисалы кээ бир аялдар бар, рахматтуу устаздардан айтып кеткен го. Аялдарга таң калам, ушул үй жумушундагы бирөөлөргө жаккысы келет, аракет кылат, ошолорго пакта кое түшүбайт, анан үйгө келгенде кайнатасыга, кайненесиге пакта кое албайт, мамилени жакшы кыла албайт дейт да. Жумуштагы башка бирөөлөргө жакшы мамиле кылып, алар менен сырдашып, алардын ишин дүйнөсүнө кирип, жакшы мамиле кылып, подружка болуп калат, дос болуп калат, айтып нерсе болуп калат, анан өзүнүн үйүндөгү жакындарына андай мамилени кызганат дейт да. Жок, андай болбо, сен ошол үйүңдөгүлөргө жакшы мамиледе бол. Андан кийинки насааты, башкалардын алдында ар дайым күйөөңө көбүнчө жакшылык мамиле кыл. Бул үй бүлөдө дагы. Атаң билет. Атаңдан сура. Атаң күчтүү. Атаң менен кеңеш улум. Апа деп биринчи келет да, бала баары апасына биринчи келет, апаны жакын сезет. Апа деп келген учурда атаңа жибер. Атаң сезет, атаң билет, атаң күчтүү деп. Ата деген сөздү, ата деген ролду атага канчалык күчтүү бере берсең, өмүрлүк жолдошуң ошончолук рухун, авторитетин көтөрө берсең, үйдө башка жерде айтор, бул эң жакшы маселе. Бул өзүңдүн даражаңды көтөрүш гана деп эсептелинет да. Күйөөңдү кордосоң, бул өзүң кордолгонуң болуп эсептелет. Кайсыл жерде күйөө мындай, мен өмүрлүк жолдошум мындай деп жамандап атсаң, демек сен дагы жамансың. Ал сен апалыктыгыңдын далили эмес да. Себеби бир кашыктан тамак жеп атасыңар, бир казандан чай ичип атасыңар, табагыңар кесеңер бир демекчимин. Ошондой экен, башчы экен. Башкалар алдында ар дайым жакшы мамиле кылыш керек экен. 7-нчи, сен ушунчалык сулуу болушка аракет кыл дейт. 100% сулуу болуп, Мона Лиза болуп же башка болуп кеткен эмес. Элим ажыны сыяктуу. Андай маселе эмес, бирок сулуу болушка аракет кыл. Күйөөң башка сулууларды издебесин дейт да. Башка сулуу көзүнө көрүнбөй калсын сенин сулууң алдында дейт да. Аны үчүн бир эле сулуулукту айткан жок бул жерде. Адеп, ахлак, укук, мүнөз деген нерселер. Адамдын баягы мага окшош кара түсү, мурду кыйшыктыгы же мага окшош сулуу эместиги эмес. Адамдын кулк мүнөзү, адеп, ахлагы, чыныгы сулуулугун көрсөтүп коет да. Мына устаздарды эле карасак, динге кызмат кылган адамдарды эле карасак, канчалык красавчик, сулуу болуп кеткен жери жок. Же чачтарды коюп, бияка тарап, баягы немески бир нерселер, атырларды коюп, же баягыдай тар кийимдерди кийип, фигурасын көрсөтө турган кийимдерди кийип, ушундай красавчик болуп, сулуу болуп, анчалык өзүгө караганга да убакыт жок да, ачыгын айтканда. Анан бирок ушул жерде айтып атат, аялдарга карата, бул келиниге айтып атат, ушунчалык сулуу бол дейт. Сулуулугуңдун, кулк мүнөзүң, адеп, ахлагың өзүң дагы сулуусуң, башка сулууларды көрбөсүң күйөөң деп атат да. Бул бир эле аялдарга деп айтылып жатканда сүйүнбөгүл эркектер, бул эркек да өзгө тиешесин кабыл кылыш керек. Мисалы, мына жерде кулк мүнөз, адеп, ахлак бар жогун сулуу болсун күйөөңө карата дейилдиби? Бул аялдарга карата айтылды да. Эркектер да ушул жерде кабыл кылыш керек. Мен да кулк мүнөзүм, адеп, ахлагым жакшы болуш керек экен деп, эркектер өзгө дагы тиешелүүсүн алыш керек, сөзсүз түрдө. Анан айтыптыр, жолдошумдун курсагы ачта, бир кайгыда, стрессте, депрессияда, бир ачуулуу үстүндө келди, мисалы үчүн үйгө келди же ошондой ачуу үстүндө бир нерсени сурап атыптыр да. Чындыгында проблеманын үстүнө проблема кылбаш керек, көйгөйдүн үстүнө көйгөй кылбаш керек.
ушундайлар жок эмес, маселенин үстүнө маселе кылат, проблеманы проблема менен чечишке аракет кылат да. Намазга бекем бол дейт. Андан кийингиси намазга бекем бол кызым. Мисалы жөнөкөй эле мисалдардан өтө кайгыда, капалыкта эркек киши сыгылып үйгө кирген учурда, үйгө кирсе мисалы үчүн ошо күйөөсү, аялы эри үчүн, күйөөсү үчүн дуа кылып жатса, Аллахым күйөөмдүн иштерин жүрүштүр, күйөөм бай болсун, күйөөмдү байганым, мени байганым, айтор ошентип дуаларды кылып жаткан болсо, күйөөмдүн жан дүйнөсү жибейт. Анан мисалы бир иш айтайын десе, апаң кана десе, намаз окуп жатат десе, бул нерсеге унчукпайт да эч кайсы эркек. Намаз окуп жатыптыр десечи. Демек намаз эң жакшы амалдардан, ар дайым сени сактап калат. Намазга бекем бол дептир. Ал эми урматтуу эже карындаштарым, 10-чу насаат кайненеңди күйөөңө макта. Демекки апаңды, өзүңдүн кайненеңди, өмүрлүк жолдошуң күйөөңө макта дегени. Өзүнүн мисалы жөнөкөй эле мисал, мени апамды ким болбосун, ал өмүрлүк жолдошумбу, инимби, эжемби, көчөдөгү бир эч ким тааныбаган башка адам айтор апаң ушундай жакшы адам десе, бул менин жүрөгүм кадимкидей жибитет. А эгер ушул өмүрлүк жолдошунун ушул сөздү уккан күйөөсү, бул эч качан сенин апаңа, сенин атаңа жаман мамиле кылбайт. Демекки сен кайнете кайнене деп атасыңбы, күйөөңө дагы ал кайнете кайнана болуп калат сенин ата-энең. Экөөң тең плюс минусуң бар да. Ошондой экен, ушул жерде ар дайым мактагыны, өзүнүн апасынын мактоосун уккан бала эч качан сага жаман мамиле кылбайт деген максатта айткан. Кечире бил. О биринчиси кечире бил. Күйөөң кээде катуу сүйлөп коет. Ошол учурларда мисалы катуу сүйлөп жатып ага сөз кайтарба. Сөз кайтарба, анан барып эки жака жүргөндөн кийин эркек өзү ойлонуп, мойнуна алып, айыбын келип кечирим сурайт. Ал тажрыйбаны өткөн дейт да бул кайната. Ошондой экен, кечире бил. Кээде кемчиликтер кетет, күйөө катары, өмүрлүк жолдош катары, кээде туура эмес сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Кээде ачуу үстүндө уруп дагы жибериши мүмкүн. Сөз кайтарба. Сөз кайтарба. Ал эми акыркысы, урматтуу келиним, сен өз үйүңдөн кеткениңден кийин бул үйдүн үй мүчөсүн айландың. Сенден суранарым, бул үйдөгү сырларды эч качан сыртка чыгарба. Сыр сактай бил. Сыр сактай бил. Мен ушул жерде айткым келет, бул окуянын насааттары бүттү. Мен ушул жерде того терс сөздү айткым келет да. Кайнатанын келинге болгон насааты болуп атат бул жерде. Бүгүн кээ бирөөлөр жакшы жерге кызымды чыгарайын, жакшы жерден келин алайын дейт да. Келин алайын дейт. Жакшы келин сураба, жакшы кыз сура дейм менчи. Жакшы кыз сура, ал кызымдай болсун. Мен келин сураган эмесмин, мен кыз сураган элем, Кудай Таала мага берди деп сыймыктана турган бол сен. Түшүндүктүү болот абы, ошол өзүңүздүн кызыңыздай болуш керек да. Өзүңүз да ошону билишиңиз керек. Ошондой кыз туура келет, эгер дуаларыңыз да жакшы боло турган болсо. Ата кандай мамиле кылат? Өз ата кызына кандай мамиле кылат? Өз ата. Мисал үчүн да, көзүн жумуп кимге берсем экен кызымды, иманы кандай, байлыгы кандай, табышы, жеши кандай болот деген маселелерди ойлонот да. Ошол эле учурда сиздин үйүңүзгө бирөө келин болуп келди, анын жеби ичи кандай болуп атат? Бияктагы шеп кандай мамиле кылып атат? Балам кароосуз калдырбай жатабы? Мани бериш керек бул нерселерге дагы. Үйдүн башчысы, президенттики эң чоңу сизби караш керек бул нерселерди. Ошондой экен, бүгүнкү кыска нускан насааттар бүттү. Дагы кошумчалай кете турган болсок, бул насааттар башында айтканымдай эле бир эле кыздарга, аялдарга тиешелүү эмес. Биз аял деп мисал келтирген учурда, эркектер да бул жерде өзүнө тиешелүү сабактарды алыш керек сөзсүз түрдө. Улук мүнөз, адеп, ахлак деген нерселерди оңдош керек. Ал аял сабактан кечке иштеп сиздин роботуңуз эмес да, же үйүңүзгө келген кызматчы эмес да, сабактан кечке идишиңизди жууп, ал дагы сизден сый урмат көргүсү келет, жакшы мамилени күткүсү келет. Ошондой экен,
сый урматта болушуңуз керек. Бир жолу сулуусун коосун деп койсоңуз канчалык көңүлү кубанат. А бирок сулуу эмессиң сен, сенден муну кемпирлер жакшыраак деген болсоңуз, ал жан дүйнөсүн канчалык оорутат да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, урматтуу эркектер, аялдарга жакшы мамиледе болуңуздар. Урматтуу аялдар, эркектерге, күйөөлөрүңүздөргө жакшы мамиле кылыңыздар.